Кастык тил адамдын жеке өзгөчөлүктөрүнө карата жек көрүүнүн же жийиркенүүнүн көрүнүшү. Мындай көрүнүшкө онлайн эле эмес, күнүмдүк турмушта да кездешүүгө болот. Ар бир адам башкалардан айырмаланган үчүн кастык тилден жабырланып калышы мүмкүн. Анткени ар бир адам жашына, жыныстык белгисине, улутуна, динине, майыптыгына, расалык өңүнө карата өзүнчө аялуу болуп саналат. Эгерде сиз реалдуу коркунучтарга туш болсоңуз, анда юристтерге, укук коргоочуларга кайрылыңыз. Региондор аралык кастыкты козутуу белгилери бар материалдарды даярдоо жана таратуу кылмыш жоопкерчилигине алып келерин унутпаңыз. Эгер бул онлайн болгон болсо, тынчсыздануунун кереги жок. Позицияңызды, өз таламыңызды талашып, жек көрүүчүлөрдүн курмандыгы болгондорду колдоңуз. Кастык тилге каршы туруу үчүн ар бир адам сынчыл ой жүгүртүүгө жана сабаттуу болууга, манипуляцияга алдырбоого, толеранттуу лексикага үйрөнүүгө, маалыматты текшерүүгө милдеттүү. Унутпагыла, кастык тилдин курмандыктары күнөөлүү эмес. Күрөштүн эң жакшы жолу сөз эркиндиги, теңдик жана басмырлоосуз укуктар корголгон чөйрөнү түзүү.